биздин кыздарыбыз ушунчалык сулуу экендигине карабай туруп, эч кимден кызганбай туруп ушу жерге алып келген күйөө балдар эне экенсиңер. Күйөө балдар ушунчалык пейилиңер, жан дүйнөңөр келен балдар экенсиңер. Бирок силерди ушинтип ишендирип ушул жерге алып келген бул да болсо биздин кыздарыбыздын кыйындыгы, ишенимдүүлүгү, сүйүүгө дагы, достукка дагы туруктуулугу экендиги. Ошол кыздарыбыз менен, кыздарыбыздын артында биз менен таанышып, насиптеш болуп отурган күйөө балдарыбыз менен биз сыймыктанабыз. Ооба, айрымдар жездедешет. Бирок кыргызда жездени анча бааламайт. Керек болсо жезденин кулагын чоёт. А күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Биз силерди сыйлаш үчүн жездедештин ордуна күйөө бага деп өзүбүзгө жакыныраак тарткыбыз келип атат. Мына жап-жаш күйөө балдарыбыз отурат арабызда. Ойноп күлүп төрүбүздө эсен болгула. Жап-жаш дегенин көрдүңөр азыр э? Ушу жерге чыгып конкурс оюн ойноп атканда дагы кандай экенин, чыныгы өнөр кандай экенин, отуруш той кандай өтүш керек экендигин далилдеп бизге көрсөтүп берген мынакей күйөө балдарыбыз. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү кечебиздин көркү болуп бердиңер. Ал эми могу менин артымда турган жигиттер, булар менин бир туугандарым. Анткени булар сабакта бирге сабакташ, табакта бирге табакташ. Атка минсек тизгендеш, аттан түшсөк тизелеш. Кайсы жерде болсо дагы катарлаш, бир айтканда классташ, билим алсак билимде мурасташ болгон ушул жигиттер. Мына бул 5 манжа турат 5 бөлөк экен. Эгер беттесе душман чыргылат. Жалгыздап турса күчү жок, жандаса зөөкүр тындырат. А бешөөсүң эгер бир иксең анда бир койгон жерин сындырат. Ушул балдарыбыздын ынтымагынын, биримдигинин, бекемдигинин аркасынан мынау иштер болуп атат. Кудайыма миң мертебе шүгүр. Кудай таалам бизди ушул ынтымактан, ушул биримдиктен айырбасын. Ушул нерсени дагы бизге көрсөткөн, үйрөткөн урматтуу мугалимдер сиздерсиздер. Ал эми канчалык дос болбо, канчалык жакын болбо, канчалык кичинекей кезиңен чогуу чоңойбо, сенин ортоңду жакындата турган дагы, алыстата турган дагы бул аял. Аял жакшы, эр жакшы. Биздин ушул классташтарыбыздын ортосуна от салбай, ортосуна чок салбай, же жалынына суу сеппей, ошону бириктирип, бири-бирине жакын кылып ширетип келе жаткан бул биздин аяштарыбыз. Аяштарыбыз булар уюган эле алтын. Кайсыл жерде болбосун, кандай күндө болбосун, ушул жигиттерибиздин аркасында тирөөч болуп, таянч болуп туруп берген аяштарыбызга биз карызбыз. Эмнеге? Себеби биз алыстан айылга келебизби? Же бир конокторубуз менен келебизби? Качан болбосун ушулар кабагын кашым дебей тикесинен тик туруп баарыбызга кызмат кылып тосуп алгандар ушулар. Кыргызда сөз бар. Ашына карабай, кашына карап, табагына карабай, кабагына карап тоюп калдым дейт. Биздин аяштарыбыздын жаркылдаган кабак кашы эле келген адамдардын жан дүйнөсүнө майрам тартып койгон. Ошол себептен ушул аяштарыбызга биздин көптөн көп карызыбыз бар. Кудай таалам буйрса, аны дагы кутулабыз деген жакшы ниеттебиз. Бардыгыңыздарга келип бергендигиңиздерге чоң рахмат. Бар болгула бактылуу болуңар, мамлекетибизде тынччылык болсун. Анан ушул жерде уюштуруп, тикесинен туруп, ар бири өзүнө тиешелүү жүктөрдү мойнуна алып, балдарыбыз ак кызмат кылды. Аз дагы болсо, ошону көптөй көрүп койгула. Мына биздин эжекелерибиз билет. Биз кичинекей кезибизде сабакты, тапшырманы аткарып келбесек да, кичине аракет кылып койсок, аракети бар экен, аракети үчүн деп туруп бааны көтөрүп коюп койчу. Балким бүгүн бизден деле жаштык кылып кемчиликтер кетип атышы мүмкүн, бирок ушул балдардын аракети үчүн деп туруп анча-мынча нерсебизге көз жумуп койгула.
Разышылық айтып болғанда одан жігіттер, мына рұқсат болса, сіздер жүріп мен микрофон бере берейін, келіңіз. Урматтуу жекелер жана алтын классташтарым, келген кадамдарыңыздарга гүл бүтсүн. Аллах таала сиздерге разы болсун. Аллахым рахмат ушинтип башыбызды бириктирип, ушундай жакшылыкты тосуп бергениңиздерге. Менин тайзим эжекелериме асманыңыздар ачык болсун, ден соолугуңуздар бекем болсун. Анан бүгүнкү ушул биздин балдарга 84-жылкы кыздардын атынан призибиз бар болчу, ошону бир балага тапшырып коюп, призди бөлүп алдылар. Алтындар. Колча разышылык билдирбады кыздарга да. Эң негизгиси көңүл. Ушунча келип башка жерден, интернеттен көрүп атабыз, ал менин ыңдаганым. Эмне үчүн бүгүн бизге бул ырдап бербейт деген суроо туулду да, колубузду колго алып бизге мындай живой ырдап берсе дегенбиз да. Бүгүн же тогот болгондук болду. Ал бир-эки саат комуз менен таштап койсоңуз абдан жакшы болду. Биз интернеттен көрбөй, бүгүн өзүбүздү ушундай көрөбүз. Бада сиздерге рахмат, асманыңыздар ачык болсун. Сиздерди бүгүн агартып, жакаңыздарды агартып берген жеңелерге рахмат. Ушундай сулуу, ошол бойдон биздин 11-класстагы балдарыбызды бүгүн жетелеп келгениңиздерге жеңелер. Сиздерге рахмат. Баарыңыздар Алла разы болсун. Рахмат. Ырдап туруп калсаңыз келеме? Жакшы, сырга түштүкпү? Жетиштиби? Жигиттер рахмат.